жаш эле кез экен. Апам экөөбүз, апам жолук салды. Апам салды жолукту. Элестети алайында. Мен жок. Жаңылдым окшойт. Радишти кийин апам экөөбүз тең эме болдук. Радиш саат 2 ай улуу болду айткандай. Мен келгенде жана 2 жашар экен. Көздөрү тостойгон. Апам дайыма тамеки иштечи да. Эртең менен тамекиге кетет. Түштө келет. Келип эле байкуш. Мен көп деле турган жокмун. 2 ай турдум да. Энем үйдө энем бар болчу. Энем балаларды барын энем бакчы эле. Апам тамекиге кетчи. Түштө келип алып нанды жапчы. Мен болсом мен жапчым. Мен болбосом энем жапчы иши кылып. Апам дайыма тамекиди иштеп жүрчү да. Ошентип 67-жылы келдим. 66-жылы келдим. 67-жылы мен рамисти төрөдүм. Апам радишти менен 2 ай мурун төрөлдү. Апрелде төрөдү апам. Апам экөөбүз тең төрөп жүрдүк да. Кийин радиштен баштап экөөбүз тең төрөдүк да. Кандай эле? Апам мындай анын сиз үлгү ала турган бир сапаты бар беле өзүңүз үчүн? Апам жумушка абдан берилген аял болчу да. Анан ушундай кат иштечи эле да апам. Сапаттары ошондой болчу. Жумушка абдан берилип иштечи, өзү айткандай байкуш. Көрөйүн колхозду байыта турган абдан иштептирмин деп ошентчү да байкуш. Ушундай берилип иштептирмин деп. Анан ошол ошентип мен өзүм бир 2 айдай эле турдум апамдын колунда. Аябай бышык эме дечи да, ушундай жулкунган аял дечи да. Бардык жагынан бышык болчу деп айтышчу да. Ошол. Бала тарбиялаган жагынан. Баланы апам абдан бекем тарбиялачу. Балдардын бәрин тим эле кат иштечи. Катуу кармачу балдарды. Бекем ушундай аялдардын жумушунда иштечи, эркектин да жумушун иштечи. Апам үйгө да жумуш кылдырчу да балдарга. Ушундай болчу. Апам кат иштечи балдарды.